Бишкектин 1-Май райондук соту адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү соттоду. Соттун чечими менен 5 киши күнөөлүү деп табылып, Сыймык Молдасариев, Ажыкабыл Рыспай уулу жана Орузбек Нурманбетов 7 жылга, Кубаныч Токон уулу жана Замирбек Раманкулов 6,5 жылга кесилишти. Булар Айзаданын өлүмүнө катышы бар деп табылган. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов билдирди. Жабырлануучу тараптын дагы бир адвокаты Асель Рыспаеванын айтымында күнөөлүүлөр Айзаданын жакындарына моралдык жана материалдык зыян үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилген. Белгилей кетсек, 5-апрелде Бишкекте Айзаданы бир нече адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаадагы автоунаадан табылган. Тергөөнүн версиясы боюнча Теңизбаев кызды үйлөнүү максатында уурдаган. Айзада макул болбой койгону үчүн муунтуп өлтүрүп, анан өз жанын кыйган.